Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Аллахтың буйруктарына карата болгон биздин милдеттерибиз тууралуу китепти окууну уланта беребиз. Бүгүн биз 4-чү даражага жеткен болчубуз. Айткан болчубуз, Аллахтын буйруктарына карата болгон биздин 7 милдетибиз бар деп айтканбыз. Эң биринчиси, биз кайталап өтөлү жалпысынан. Биринчиси, Аллах Таала эгерде бизге бир нерсени буйрук кыла турган болсо же бир нерседен тыя турган болсо, эң башкы милдетибиз, эң биринчи милдетибиз биз илим алуу дедик. Ошол нерсе тууралуу биз илим алышыбыз керек. Бул биринчи даража. Экинчи даража, ал нерсени биз жакшы көрүшүбүз керек. Аллах Таала буйрук кылган нерсени сүйүп, ошол нерсени жакшы көрүш керек. Эгер жакшы көрө турган болсок, анан кийин гана андан соң гана адамдын дене мүчөлөрү ошого умтулуп баштайт дедик. Анан үчүнчү даража адамдын жүрөгүндө ошол ишти аткарууга чечкиндүүлүк пайда болуш керек деп айттык. Чечкиндүүлүк, бекем ниет пайда болуш керек. Жана төртүнчү даража мына бүгүнкү өтө турган бул амал кылыш керек. Амал. Демек бул 3 даражаны өткөндөн кийин жана төртүнчүгө жетет дагы эмне кылыш керек? Адам Аллахтын буйругун аткарыш керек. Аткаруусу зарыл. Ушул ишти аткарыш керек. Эми амал. Төртүнчү даражасы, ушу 7 даражанын төртүнчүсү амал дедик. Аль-мартабат ар-раби аль-амал дедик. Төртүнчү даража бул амал кылуу. Эми биз билишибиз керек, амал кылуу бул ошол биздин илим алганыбыздын натыйжасы болуп эсептелет. Биринчиден. Биз эмнеге илим алабыз? Эмнеге ушул сабактарды угабыз? Эмнеге сабактарга келебиз? Эмнеге ушул шариаттык илим алабыз? Эмне себептүү? Мунун натыйжасы, мунун максаты ошону иш жүзүндө аткаруу. Жөн эле биз илимди илим үчүн эле албайбыз. Ошо илимдин негизинде амал кылыш үчүн алабыз. Ошондо гана ошо алган илимибизден пайда болот. Ал эми амал кылбай эле жөн эле илим ала турган болсок, ал алган илимибиз бизге каршы далил болуп калышы мүмкүн, өзүбүзгө зыян болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз илим алганда ошол илимге жараша эмне амал кыла алам? Ошол илимден өзүмө кандай пайда алам? Кантип кайсы тарапта өзүмдү оңдой алам деген ниетте ошо илим алышыбыз керек. Мисалы сабак угуп жаткан болсок, же бир китеп окуп жаткан болсок, максатыбыз сабакты эртерээк угуп бүтүү эмес, же болбосо китептин аягына жетүү эмес. Ошону ойлобошубуз керек. Биздин эмне болуш керек? Ушул сабактан же болбосо ушул китептен кантип өзүмө пайда ала алам? Кандай кылсам ушул китептен же ушул сабактан өзүмдү оңдой алам? Кандай өзүмдүн амалдарымды оңдой алам деген ниет болуш керек. Демек эмне болуш керек? Биздин максат илимден бул амал кылуу болуш керек. Ошондуктан Аллах Таала Куранда айтат: эгерде аларга ошо насаат кылынган нерселерге амал кыла турган болгондо, алар үчүн ал жакшы болот эле жана бекемирээк да болот эле дейт. Алардын ыйманы үчүн да бекем болот эле дейт. Мына Аллах Таала айтат: эгерде аларга насаат кылган нерсеге ошол адамдар ошого жараша амал кылышса, кайра алар динде бекем болушат. Динде бекемдүүлүктүн мына себеби эмне болот экен? Алган илимге биз амал кыла турган болсок, мына Аллах айтат, алар үчүн жакшы болот жана бекемирээк болот эле дейт. Жана ошондой эле Али ибн Аби Талибдин айткан сөзү бар. Али ибн Аби Талиб радыйаллаху анху айткан: илим бул амалды чакырат дейт. Илим бул амалды чакырат. Эгерде жооп кайтпаса, анда ал кайра кайтып кетет дейт. Кайра кайтып кетип калат дейт. Мына, демек эмне экен? Илимдин бекемделиши. Мына адам илим алганда мындай суроо пайда болушу мүмкүн. Кантип ошол илимди өзүмө сактай алам? Кантип азыр илим алып, үйрөнүп жаткан, окуп жаткан, угуп жаткан нерселерди кантип бекемдей алам? Ушул нерсени кантип эсиме тутуп бекемдетип калам десе, эмне кылыш керек экен? Эмне аркылуу? Амал аркылуу. Ошол алган нерсе, үйрөнгөн нерсенин негизинде биз амал кыла турган болсок, ошол илим бизде калат. Ошол илим эсибизде калат, ошол акыретибизге дагы пайдалуу илим кылып калтырып калган болобуз. Ал эми ошол алган илимдин негизинде адам амал кылбаса, эмне болот дейт? Мына Али ибн Аби Талиб эмне деп айтат? Ал илим болсо кайра кетип калат дейт. Ал илим кетип калат. Жана ошондой эле айттык, эгерде адам эми алган илимине жараша амал кылбаса, ал илими өзүнө каршы далил болуп калат. Өзүнө каршы болуп калат ошол алган илими. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Муслимде келген хадисте айткан: "Инналлаха ярфау бихадал китаби акваман ва ядау бихи ахарин." Акыйкатта Аллах Таала бул китеп аркылуу, Куран аркылуу кээ бир адамдарды өйдө кылат, кээ бир адамдарды көтөрөт, даражаларын көтөрөт. Ал эми кээ бир адамдарды болсо, аларды пас кылат. Аларды пас кылып, кайра аларды кор кылып кайра түшүрөт аларды. Демек жана башка хадисте болсо, Муслимде келген, бул эки хадистен Муслим келет. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы Муслимде келген башка хадисте мынтип айткан: "Вал Курану худжатун лака ау алейка" деп айткан. Бул Куран болсо, сен үчүн сенин пайдаңа далил, же болбосо сага каршы далил деп айткан. Демек ошондуктан биз илим алып атканда, мына шариаттык илим, же Куран, же хадистерди үйрөнүп жатканда биз ушуну эсибизден чыгарбашыбыз керек. Ушул алып жаткан илимим бул мен үчүн пайда болобу? Менин пайдама далил болобу? Же болбосо мага өзүмө каршы эле далил болуп калабы деп ушуну биз ойлоп турушубуз керек. Демек муну эмне аркылуу болот? Ошол
алган илимибиз аркылуу, мисалы алган илимибиздин негизинде амал кылганыбыз ошо мына бул айырмалай турган бул тараза болуп эсептелет. Мына биз эгерде илим алып туруп ошонун негизинде биз амал кыла турган болсок, демек иншалла Аллахтын колдоосу менен, Аллахтын жардамы менен бул биз үчүн пайда болот. Ал эми алган илимибизге жараша биз амал кылбасак, бул алган илимибиз өзүбүзгө эле каршы бале болот. Өзүбүзгө каршы далил болуп калат. Эми бирок бул мен айтып жатканда илим албай эле коюш керек деген мааниде эмес. Кээ бир адамдар түшүнүп калышы мүмкүн. Демек анда илим албай эле койгон жакшы экен да. Анткени азыр илим алып эгер ага жараша амал кыла албай калсам, демек бул мага өзүмө каршылык кылат экен да деп ойлошу мүмкүн. Жок, андай эмес. Эгерде адамдын илим алганга мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп дагы илимди таштай турган болсо, ошол нерсе тууралуу да суралат. Эгерде илим алганга, үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, эгерде илим алууну таштаган болсо, ошол үчүн дагы адам жооп берет. Ошол үчүн дагы жообун тартат. Ошондуктан илимге умтулуш керек дагы, жана алган илимибизге жараша амал кылганга Аллах Тааладан жардам сурашыбыз керек. Жана биз бул Аллахтан жардамды сурашыбыз деп атканда, биз негизи ар бир мусулман ошол намаздарында сурап жаткан эң улуу дуа бар. Биз айтабыз Аллах Таалага ар бир намазыбызда, ар бир рекетибизде эмне деп айтабыз? Ихдинас сиротал мустаким деп Аллах Таалага дуа менен кайрылабыз. Бизди туура жолго салыңыз деп. Аллах Таала бизди туура жолго салып жүргүнүң деп. Биз Аллах Тааладан ушул дуа менен ар бир рекетибизде күнүнө Аллах Тааладан ушул дуа менен кайрылып жүрөбүз. Эми бул дуа менен бул темабыздын кандай байланышы бар? Биз билишибиз керек. Туура жол биз ушул Фатиха сүрөсүндө Аллах субханаху ва тааладан сурап жаткан туура жол бул ушул эки нерсе. Бул илим жана амал. Анткени бул кандайча алынат? Бул туура жол деген кайдан билдик бул илим жана амал экенин? Бул аяттын уландысына. Биз айтабыз ихдинас сиротал мустаким, бизди туура жолго алып жүргүн. Сиротал лазина намта алейхим, сен нематыңда, сен аларга немат көрсөткөндөрүн жолунан. Сиротал лазина гайрил магдуби алейхим валад далин, налатта калгандардын жолунан эмес, жана адашкандардын жолунан эмес деп айтабыз. Эми демек бул жакта ушул аяттарда Аллах Таала үч топ адамды бизге айтып кетип атат. Аллахтын нематында болгондор, аларга немат көрсөткөндөрүн жолу дейт. Ошолордун жолунан бизди, сен немат аларга көрсөткөн, сен аларга жакшылык көрсөткөндөрүн жолунан багышта деп бизди сурап жатабыз. Бул биринчи жол экен. Бул биринчи ортолук жол. Анткени ислам бул ортолуктун дини деп айтабыз. Эмне деп атабыз? Бул ортоңку жол. Бул биринчи тайпа. Эми дагы эки тайпа бар. Бул кимдер? Адашкандар жана Аллахтын каарына калгандар. Аллахтын каарына калгандар дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү эмне деп айтып кеткен? Аллахтын лаанатын алгандар булар иудейлер жана аларга окшошкондор. Жана эми адашкандар болсо алар кимдер? Алар христиандар жана аларга окшошкондор. Эми иудейлердин сыпаты кандай болгон? Аларда илим болгон, бирок амалдары болгон эмес. Ошол аларда болгон илимдин негизинде алар амал кылган эмес. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды чынында Аллахтын элчиси экендигин билишкен дагы, бирок анын артынан эришкен эмес. Демек алардын сыпаты эмне себептен аларга Аллахтын наалаты калган экен, Аллахтын каргышына калышкан экен? Алар алган илимдин негизинде алар амал кылган эмес экен. Демек аларда эмне болгон экен? Илим болгон, бирок амал жок. Ал эми христиандар болсо эмнеге адашкан болуп калган? Эмнеге христиандар адашкан? Аларда илим жок, бирок амал бар. Аларды көрүп жүрөбүз го, канча алар жанагындай монах болуп кетишет, канча жанагындай өздөрүн аябай көп өздөрүн чарчатып адашкан ибадаттарды кылып жүрөшөт да. Бирок илимсиздиктин негизинде. Демек ошол себептен алар эмне болуп калган? Алар адашкан болуп калган, адашып кетишкен. Илим жоктуктан, аларда ошол нур жок болгондуктан эмне болушат? Алар адашып кетишкен. Демек эмне болуп атат? Аларда деген илим жок экен, бирок амал бар. Ал эми ортосу кандай болуп калат? Эми бул ошол эки адашкан топтун ортосундагы Аллахтын нематына болгондордун жолу эмне экен? Бул эки тайпанын, эки адашкандын ортосу эмне болот? Илим жана амал. Демек биз илим алышыбыз керек экен. Христиандарга окшошуп калбай, илимсиз эле амал кыла бербей. Анткени биз андай кыла турган болсок адашып кетебиз. Ошондой эле илим алган соң, ошол илимдин негизинде биз кайра амал кылышыбыз керек. Иудейлерге окшошуп калбай, Аллахтын жана андан соң Аллахтын каргышына калып калбай. Демек эмне экен? Биз ошо ихтинас сиротал мустаким деп Аллах Таалан сурап жатканда биз билишибиз керек. Демек эмнени сурап жатабыз? Эки нерсени. Пайдалуу илимди жана ошол илимдин негизинде амал кылууну. Жана билишибиз керек, эмнеге биз Аллах Тааланы сурап жатабыз? Анткени Аллах Таала бул нерсеге бизди колдобосо, Аллах Тааланын жардамы болсо, биз өзүбүз бул нерселерди аткара албайбыз. Жана эмне экен? Демек алган илимибиздин натыйжасы, алган илимибиздин пайда, илимдин максаты бул амал болот. Эми бул тууралуу дагы буга чейин дагы биз сабактар бүтүргөн болчубуз, өзүнчө бир китеп бүтүргөн болчубуз. Бул тууралуу дагы иншалла эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, кайтып дагы бул тема тууралуу тереңирээк ошо сабактарды уксаңар болот да. Жана дагы бул тема байланыштуу. Мына билишибиз керек, амал дедик, бүгүнкү темабыз амал. Эми амалдын маанилүүлүгү кандай? Биз билишибиз керек. Аллах Таала Куранда адамдар бейишке кирүүсүнө кайрылып айтып жатканда,
Аларга айтат, мынтип айтат. Вануду антилкумул жаннату урistumuha bima kuntum ta'malun. Жана аларга айтылат. Мына бул силердин бейишиңер, силер мурас катары алдыңар кылганыңар үчүн, кылган амалдарыңар үчүн. Же болбосо башка аятта айтат. Удхулул жанната bima kuntum ta'malun. Бейишке киргиле силер кылган амалдарыңар үчүн. Аллах айтып атат, ушул кылган иштериңер үчүн, силер амалдарыңар үчүн киргиле деп айтат. Билгениңер үчүн, илимиңер үчүн деп айткан жок. Демек эмне экен? Бул илим, бул максат эмес. Бул максат амал. Биз амал кылышыбыз керек. Максаты бул алган илимибизден илим тууралайт. Ошо амалды тууралайт. Илим алабыз дагы, бирок илим менен эле чектелип калбаш керек. Ошол илимдин максаты амал болуш керек. Анткени мына бул жакта айтып атат, мына чынында пайдалуу эмне болот экен? Бул амалдар. Адамга чынында пайда алып келе турчу нерсе бул амалдар. Ошондуктан айтылып жатат мына бешке киргиле силер кылган амалдарыңар үчүн деп жатат. Бирок билишибиз керек, адамдын амалдары канчалык көп болгон болсо дагы, канчалык сооптуу амалдар көп болгон болсо дагы, ал ошол амалдары бейиштин баасы болуп эсептелбейт. Ошол амалдары аркылуу бейишке кирип кете албайт. Бир гана адамдын бейишке кирүүсү бир гана Аллахтын мээрими аркылуу болот. Аллахтын ырайымы аркылуу болот. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан, эч кимиңер амалдарыңар менен эч ким бейишке кире албайт. Анан сахабалар сурайт, жанында турган сахабалар сурайт. Сен дагы Аллахтын элчиси деп айтканда, мен дагы бир гана Аллах таала мага өзү ырайым көрсөтпөсө дегенде. Өзүнүн ырайымын көрсөтпөсө. Бирок билишибиз керек, бирок амалсыз дагы адам бейишке кирип кете албайт. Адам аракет кылып амал кылат дагы, бирок анын натыйжасы ошол кылган амалдардын Аллахтын рахматы менен, Аллахтын ыраазычылыгы менен анан адам бейишке кирет. Эми бул тема тууралуу дагы биз буга чейин айтып кеткен китепти, ошону окуп жатканда да терең бул тема тууралуу терең сөз кылган болчубуз. Иншалла ким тереңирээк билгиси келген болсо ошого кайтсаңар болот да. Эми демек эмне экен? Амал дедик, 4-чү даража амал. Эми бул жакта китептин автору Шейх Ан-Нажи айтып жатат. Ва касиру минан наси иза азама ау амила ва табайяна алейхи ман юаззимуху мин шуюхи ау гайрихим таракал амал дейт. Эми бул жакта баяндап жатат, өзүнүн китебиндеги баяндап кичине кыскача түшүндүрмө айтып айтат. Көп адамдар бир нерсени аткарганга чечкиндүүлүк пайда болот аларда. Бир нерсени аткарууга чечкиндүүлүк пайда болот. Эми айттык го буга чейин. 3-чү даража бул эмне болчу? Чечкиндүүлүк болчу, туурабы? Андан кийин амалды аткарат. Бирок амалды аткараардан мурда ошо аткарайын деп калганда, мына ошол акыйкаттын негизинде адам иш кылайын деп жатканда, же болбосо ошо акыйкаттын артынан ээрчийин деп калганда эмне болот? Ага ким өзү ал урматтаган болсо, кээ бир адамдарды, өзүнүн устаздары болобу, шейхтери болобу, ошолор тууралуу бир нерсе белгилүү болуп калат ага, жана ошол себептүү амалды таштап салат. Эми азыр түшүндүрүп беребиз да, мааниси эмне экенин. Эми буга чейин сабакта айттык го, мисалы мындай болот. Кээ бир адамдар эмнеге аларда чечкиндүүлүк пайда болот? Же болбосо эмнеге амалды таштайт? Эмне дедик? Адам айланасын көрөт дагы, кайсы адамдар менен чогуу жүргөн болсо, көп жылдан бери бирге жүргөн болсо, жана кийин акыйкатты түшүнгөн соң, жана алардан айлана чөйрөсүн карап, анан өзгөрө баштайт дагы, жана акыйкаттын артынан ээрчигиси келет. Чынында акыйкатты жакшы көрөт. Ошонун артынан ээрчийин деп жатканда, ага ушундай шайтан келип туруп аны адаштырат. Эмне деп айтат? Мына азыр сен амал кыла турган болсоң, ушул акыйкаттын артынан ээрчи турган болсоң, сен тууралуу эмне деп айтышат? Ага өзүнө ушундай суроо берет да, мен тууралуу эмне деп айтышат? Эми адамдар эмне дейт мен тууралуу дейт да. Жана ошол себептүү адам коркуп, адамдар ал тууралуу жаман сөз кылат деп, анан ошол себептүү таштап кетет деп айттык. Эми бул жакта дагы ошол сымал бул дагы автор ошого окшош мисал келтирип атат, бирок башка мисал. Бул мисал мындай болот. Бир адамдар бир адашкан бир тайпанын башчылары болот. Же болбосо ушундай бир адашкан бир тайпаны ээрчип жүргөн болот. Жана ошол адашып жаткан, мисалы элестеңер, шииттер болот. Мисалы бир шиядагы жүргөн бир адам болот дагы, кийин ал акыйкатты изденип, жана ал акыйкатты чыныгы сүннөттү, чынын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акыйкат жолду түшүнгөн соң, жана ошол жолго чөйүн деп чечет дагы, жана ошол жолдун акыйкаттын артынан ээрчийин деп жатканда анын устаздары аны билип калат дагы, жана устаздардан коркуп, өзүнүн ошол аалымдардан коркуп, ошол себептүү ал акыйкаттын артынан ээрчибей коет. Ошол себеп. Эми бул жакта биз эмне деп айтып кетиш керек? Эгерде ким ушундай абалга келе турган болсок, эми биз мурдакы сабакта айттык, чындыгында эмне кылыш керек? Адам Аллахтын ыраазычылыгын, адамдардын ыраазычылыгын өйдө коюш керек. Жана экинчи, эгерде адам ошол Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ошол нерсени таштай турган болсо, мисалы айлана чөйрөсүн эгерде алар айтып атпайбы? Мен эгерде ушул акыйкаттын артынан ээрчий турган болсом, же болбосо азыр динди карманып баштасам, менин досторум эмне болот? Мени таштап кетишет го, же ушундай болот деп коркуп баштайт, туурабы? Эмне дешибиз керек? Жок, эгерде Аллах таала үчүн эгерде ошол нерсени таштай турган болсо, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эмнени гана таштай турган болсо, Аллах таала сөзсүз андан жакшы нерсе менен өзгөртүп берет.
Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат го, ошондой айтат го, эмне дейт? Эгерде эмнени гана сен Аллахтын ыраазычылыгын таштабасаң, сөзсүз андан жакшы нерсе менен өзгөртүп берет. Эми жакшы нерсе менен өзгөртүп берет дегенде, мүмкүн Аллах таала ошол адамдарды өзгөртүп салат. Ошол айлана чөйрөсүн, ошол туугандарын, ошол жакындарын, аларды өзгөртүп коет дагы, алардын жүрөгүнө да ошол исламдын нурун салып коет. Жана алар өзгөрүп, чындыгында алар дагы туура жолго келип калат. Ошол эмне себептүү? Ошол акыйкатты артып койгондугу себептүү. Же болбосо эмне болот? Же болбосо алар акыйкатка түшпөсө дагы Аллах таала алардан, ошол күнөөкөр адамдардан, ал адамды ошондой чөйрөдөн дагы алып чыгарат дагы, алардан алыс кылат дагы, жана башка алардан жакшы адамдар менен чогуу бирге кылып коет. Туура демек эмне экен? Кандай болсо да биз Аллах тааланын ыраазычылыгын артып коюшубуз керек. Ошондо эмне болот? Сөзсүз Аллах таала бизге андан жакшы нерсе менен өзгөртүп берет. Жана бул жакта эгерде жанагындай адам өзүнүн мисалы устазынан же болбосо өзүнүн ушундай алымынан же болбосо бир сыйлаган бир адамы себептүү акыйкаттын артынан ээрчип жүргөн болсо, биз канча гана мисалдар бар да. Адам өзү акыйкатка келгендиги себептүү анын устазы дагы ал аркылуу ал себептүү туура жолго келип калгандар бар. Аалымдар канча деген мисалдарды айтып беришет. Мисалы өзү акыйкатты тапкан, туура жолду тапкан, жана өзү ошол жолду кармагандыгы себептүү ал биринчи ошол устазы, ага буга чейин адашууну үйрөтүп жүргөн устазы ошол шакирти аркылуу туура жолго келип калган. Ошондуктан жанагы адамга айтабыз да, сен акыйкатты билдиң, акыйкатты таптың, акыйкатты туура экенин, чындык экенин таптың да, билдиң дагы, ошол жолго түшкүң дагы бекем болгон. Мүмкүн сен аркылуу сен ошо туура жолго жүргөндүң, туура жолду карманып жүргөндүң себептүү ошол сен коркуп жаткан сенин устазың, сенин алымың, сен аркылуу мүмкүн туура жолго түшүп калар. Ошондуктан эмне болуш керек? Кандай болсо дагы биз Аллах тааланын ыраазычылыгын артып коюшубуз керек. Ошондо гана эмне болот? Аллах таала бизден ыраазы болот дагы, жана адамдар да ыраазы болуп коет да. Ал эми эгерде адам Аллах тааланын ыраазычылыгынан адамдардын ыраазычылыгын артып койгон болсо эмне болот? Аллах таала андан да ыраазы болбойт дагы, анын ошол адамдар дагы андан ыраазы болбойт да. Демек эмне экен? Амал. 4-үнчү даражабыз эмне экен? Амал. Эгерде адам бир нерсени үйрөнө турган болсо, Аллахтын буйругун, ошол тууралуу илим ала турган болсо, ал нерсени жакшы көргөн болсо, жана андан соң ошол нерсени аткарууга чечкиндүүлүк пайда болгон болсо, сөзсүз ошол нерсени аткарыш керек. Жана ошол амалда ошол нерсени аткарууда бекем болуш керек, туруктуу болуш керек. Жана ар бир амалды өзүнүн убактында аткарыш керек адам. Өз убактысында аткарганга аракет кылыш керек. Жана кийинкиге калтыруудан же болбосо кечиктирүүдөн, ушундай нерселерден сак болуш керек адам. Анткени кийинкиге калтыруу жана же болбосо кечиктирүү, мунун көп апаттары бар да, мунун көп ушундай жамандыктары бар. Мүмкүн мына ушул азыр убактысында адам аткарбай кое турган болсо, кийинкиге калтырып койгон болсо, кийин ошону аткарганга мүмкүнчүлүгү болбой калат. Же болбосо адамдын ошого каалоосу да жок болуп калат. Мисалы адам садака бергиси келет дагы. Эгерде бирөөгө садака бергиси келип, ошол убакытта анын мүмкүнчүлүгү бар болуп турат. Жана адамдын каалоосу да болуп турат. Ошол убакытта бербесе, канча бир убакыт өткөндөн мүмкүн каалоосу кетип калат. Мүмкүн иманы алсыздап, мүмкүн бергиси келип калат. Мүмкүн сараңдык пайда болуп калат анда. Же болбосо мүмкүнчүлүгү болбой калат. Ошондуктан эмне кылыш керек? Эгерде бир амалды аткарганга убакыт келген болсо, ошол замат аткарышыбыз керек. Ошол замат шашылышыбыз керек. Ошол нерсени аткарып туруп, өзүбүздүн акыреттибизге калтырып калышыбыз керек. Анткени Аллах таала Кур'анда айтат, эмне дейт? Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва жанна. Силердин Роббиңерден болгон кечиримге жана бейишке умтулгула, шашылгыла дейт. Бири-бири менен жарышып шашылгыла деп айткан. Жана хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Бадиру бил амали фиттатан кaqatiyal leylil muzlim." Амалдарга шашылгыла дейт. Амалдарга умтулгула. Качан ушундай убакыт келип калат дейт. Ушундай убакыт келип калгычакты караңгы түндүн бөлүктөрүнө окшош, мына караңгы түн сымал ушундай бир фитна болот дейт. Ушундай чоң ушундай адашуу, мындай чоң адаштыра турган ушундай оор заман келип калгычакты амалдарга умтулгула дейт. Демек эмне кылыш керек экен? Адам шашылыш керек. Амалдарды аткарууга умтулуш керек. Жана эгерде ошол амалдын убактысы келе турган соң аны кечиктирбеш керек. Жана ошол себептен мына карасаңар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суралган. Айюл амали ахаббу илаллах деп айткан да. Кайсыл амал Аллах үчүн эң сүйкүмдүү кайсыл амал деп айткан. Кайсыл амал Аллах үчүн эң сүйкүмдүү деп суроо берилгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ас-салату иля вактиха" деп айткан. Өз убактысында аткарыла турган намаз деп айткан. Бул хадис Сахих Бухари жана Муслимде келген, Абдуллах ибн Масуд аттуу сахабадан келген. Мына эмне деп жатат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Эң сүйкүмдүү Аллах үчүн эң сүйкүмдүү амал эмне деп жатат? Намаз өз убактысында аткарылган. Эми өз убактысында деген бул жакта алымдар түшүнүп берет. Ошол убактысы киргендин башында, качан намаздын убактысы келе турган соң, ошонун башында аткарыла турган намаз. Эң башында шашылып ошол аткарылган намаз бул эң жакшы, Аллах таала жакшы көргөн, Аллах таала сүйкүмдүү болгон эң жакшы амал. Демек эмне кылыш керек? Адам качан
Адам үчүн ошол намаздын убактысы келе турган соң адам баардык амалдарды ташташ керек дагы ошол замат намазга умтулуш керек. Жана намаз эле эмес, баардык соопчулук иштерде ушундай. Баардык соопчулук иштердин баарысында адам өз убактысында аткарууга шашылыш керек. Шашылыш зарыл. Жана ушундай нерсеге, ушундай өз убактысында аткарууга, өз убактысында шашылып аткарууга адам өзүнүн напсисин, өзүнүн жанын ошого көндүрүүсү зарыл. Жана эгерде адам өзүн ушу көндүрүүгө аракет кылып, ошого ошол өзүнүн напсиси менен күрөшө турган болсо, бул напси ушундай нерсе, бул напси көнүп калат. Бир нерсеге эгерде биз напсибизди ошол нерсени кайра аткартырып, эгерде ушуну күрөшө турган болсок, напсиге жеңил болуп калат. Өзүбүздүн напсибиз ошол нерсеге эме болуп калат, жеңил болуп калат аткарган. Ошондуктан биз эмне напсибиз менен күрөшүш керек өз убактысында аткарган. Жана баардык ошол ибадаттарды, баардык Аллахка сүйкүмдүү болгон амалдарды, баш ийүү иштерди бүт баарын өзүнүн убактысында аткарышыбыз керек да, өз убактысында аткарыш. Жана күнөөлөрдү таштагандан дагы өз убактысында ошол замат күнөөнү таштаганга дагы шашылыш зарыл да. Жана бул менен бирге эми кантип адам ошол өз убактысында аткара алат адам? Эмне кылып аткара алат? Биринчиден өзү шашылат, өзүнүн напсиси менен күрөшөт туурабы? Эми буга чейин биринчи адам Аллах Тааладан жардам сураш керек. Аллах Тааланын жардамы болбосо, бул нерсе адам биз өзүбүз эч нерсе кыла албайбыз. Намаз да окуй албайбыз, садака да бере албайбыз, орозо кармай албайбыз, эч нерсе кыла албайбыз, илим да ала албайбыз. Биринчи эмне болуш керек? Сөзсүз Аллахтын жардамы болуш керек. Ошондуктан ар замат, ар учурубузда биз Аллах Таала менен жүрөгүбүздү байлап, Аллах Таала билишибиз керек. Баардык бизде болгон жакшылыктын баары бул гана бир гана Аллах Тааладан. Ошону билишибиз керек да, жана Аллах Таалага таянып, Аллах Тааладан жардам сурап, Аллахтан жалбарып, Аллахтан тилеп турушубуз керек. Ошол менен бирге өзүбүз дагы аракет кылабыз. Жана эң башкы нерсе, өзгөчө мына биздин убакытты, биздин ушу заманда өтө маанилүү болгон нерсе эмне? Баардык алаксыта турган нерседен биз сактансак болуубуз зарыл. Бул жакта шейх айтып жатат, баардык ошо алаксыта турган иштер бар. Мына бүгүнкү күндө өзгөчө туурабы? Кандай гана көп нерселер бар. Мына адамды ибадаттардан, амалдардан алаксыта турган. Мына биз эмне үчүн жаралган болсок, ошол чыныгы максаттан алыстата турган кандай гана көп нерселер бар. Аллах Таала бизди эмнеге жараткан? Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун деп Аллах Таала айтат го. Мен жиндер менен инсандарды бир гана өзүмө ибадат кылуу максатында жараттым дейт. Жана бизди пайдасыз нерселер менен алектенгенге, же болбосо пайдалуу нерселерди угуп көрүп жүргөнгө бизди Аллах Таала андай нерсеге жараткан эмес. Биз ошону билишибиз керек. Биз эмне бул жашоого келген максатыбыз эмне? Жана биздин өмүрүбүз кыска эле. Биз билбейбиз качан биз бул дүйнөдөн кайтып кетебиз туурабы? Ошого чейин биз умтулуп аракет кылып калышыбыз керек. Жана мына биздин заманда кандай гана көп алаксыта турган нерсе бар. Интернет деген бар, телевизор деген бар. Интернетте болгон эмненин баары бар да. Ар кандай кинолор, сериалдар, эмне канча деген адамдар көптөгөн убакыттарды кетирип отурушат. Ушундай сыяктуу баардык нерселерди биз Аллахтын ыраазычы үчүн таштаганыбыз зарыл. Таштап чынында өзүбүздүн акыретибизге жана бул дүйнөбүзгө чынында пайда алып келе турган нерселерге умтулуубуз зарыл. Пайгамбар саллаллаху хадисте айткан: "Ихрис ала ма янфаук" деп. "Вастаин билла ва ла та'джиз". Чынында өзүңө пайда алып келе турган нерселерге умтулгуну. Жана Аллахтан жардам сура, жана чарчаба деген. Бул ушулай умтулуп жатып, жана ушул нерселерде чарчаба деген. Алсыздаба деп. Жана биз билебиз, жана Пайгамбар хадисте айткан: "Адам 5 нерседен сура алмайын, кыяматта 2 адамы жылбайт" деп айткан туурабы. Ошол 5 нерседен бири эмне? Адам өзүнүн өмүрү тууралуу. Бул өмүрдү биз жашообузду кандай өткөрдүк? Эмнеде өткөрдүк? Ошол нерседен сура алмайын, биздин кыяматта кадамдарыбыз жылбайт. Ушул нерсени ойлонуш керек. Ошондой эле жаштык тууралуу деп да өзгөчө айтып кеткен туурабы. Мына өзгөчө жаштык убакта. Мына азыр күчүбүз бар болуп турган убакта ушуну эмнеге кетирип жатабыз? Эмнеге сарптап жатабыз? Ушул нерсеге биз ар дайым өзүбүзгө отчет кылып, өзүбүздү ушул нерсени сурап, өзүбүздү ой жүгүрүп турушубуз керек да бул нерселерге. Жана эң башкысы эмне дейт? Аллах Тааланын жардам сурап турушубуз керек. Жана бул жакта шейх айтты эмне деди? Жана кимди ал адам сыйлай турган болсо, кимди эгерде бирөөгө карата кимди таазим кыла турган болсо, ошолорго болгон бир нерсени билип калган соң амалды таштап салат дейт. Кандай болот? Мисалы, адамдын кээ бир устаздары бар деп айттык. Мисалы, устаздары болот, же болбосо аламдар болот, аларды сыйлап жүргөн, аларды урматтап жүргөн. Жана ошолор себептүү амалды таштап салышы мүмкүн. Эми ушул жакта дагы эскерте кетчү бул хадис бар да. Бул хадис өзү Бухариде келет. Сахих Бухариде келет. Ибн Аббас аттуу сахабийден келет. Бул кайсы хадис? Бул Хиракл аттуу адамдын окуясы. Бул атактуу окуя. Бул Хиракл деген ким болгон? Бул өзү Римдин падышасы болгон. Мына мунун окуясы биздин ушул темабыз менен байланыштуу. Хиракл бул Римдин падышасы болгон. Жана бул өзү христиандардан болгон да. Бул өзү насаралар христиандардан болгон. Жана бул адамда илим болгон. Өзүнүн дининен илими болгон. Жана буга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга кат жазган. Хиракл Азим Рум деп, улуу Римдин падышасына, ушул Римдин улуу кожоюнуна деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул Хираклга кат жазган.
аны исламга чакырып, аяттарды келтирип, Хираклга кат жазган. Жана бул Хиракл чыныгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам чыныгы Аллахтын элчиси экендигин билген. Чыныгы аны билип, анын ошо аламаттарынан билип, Абу Суфьянды дагы ошол убакта, Абу Суфьян ошол жакта жүргөн болот. Бул өзү Шамда болгон болот да, Шамда. Ошол Шамда болгон болот. Анан Абу Суфьянды дагы өзүнө чакырып, Абу Суфьянды да суроолорду берип, бул чыныгы Аллахтын элчиси экендигин билген болот Хиракл. Жана Хиракл бул исламды кабыл алгысы келет дагы. Жана өзүнүн биринчи ислам кабыл алаардан мурда эмне кылат? Өзүнүн ошол Римдеги улуу адамдарды чакырат. Ушул улуу адамдарды чакырып, жана аларды чакырып жыйнаган соң буйрук кылат, эшиктерди жапсын деп буйрук кылат. Эшиктерди бекитсин депчи. Анан эшиктерди бекиткен соң аларга айтат: "Я машар Рум" деп. О римдиктер, о Рим эли деп. Силерге кандай ушундай ийгиликке жеткиңер келеби? Жана туура жолдо болуп, эгерде силер ийгиликке, чыныгы ийгиликке жеткиңер келсе, жана туура жолду тапкыңар келсе, жана силердин ушул падышачылыгыңар өзүңөрдө ошо бекем болуп калууну кааласаңар, анда ушул элчиге, ушул пайгамбарга баш ийүүгө ант бергиле дейт. Деп мына караса римдиктерди адамдарды чогултуп ушинтип айтат. Жана муну уккан соң ошол адамдар, римдиктер эмне болуп баштайт? Жана жапай эшек сымал, ошол эшиктерге качып баштайт. Эшикти көздөй ошо шашылып умтулуп качып баштайт, чуркап баштайт. Чуркап жана аларга эшиктерге жеткен соң, эшиктер жабык экенин билишет. Жабык экенин тапкан соң, жана муну көргөн соң Хиракл алардын ошо качып атканын көрүп, алардын ыйман келтиришинен үмүт үзөт. Такыр алар демек ыйманга келбейт экен деп үмүтүн үзөт дагы. Жана айтат, ал буйрук кылат, аларды кайтарып келе дейт. Жана аларды кайтарып келишет, адамдарды кайтарып келген соң ал айтат: "Инни культу мақалати анифан ахтару бима шаддаттакум ала диникум" деп айтат. Мен буга чейинки айткан сөзүм дейт, бул силердин диниңердеги бекемдүүлүгүңөрдү сынаш үчүн эле айттым дейт. Арсыр эмне дейт? Мен буга чейин айткан сөзүм бул негизи чындык эмес дегенде айтып атат да. Мен бул нерсени эмнеге айттым? Силердин диниңерде силердин бекемдүүлүгүңөрдү сынаш үчүн эле, ошол үчүн эле айттым. Жана факадыр айтуу дейт. Жана чындыгында ошону көрдүм дейт. Чындыгында силердин диниңерде бекем экендигиңерди көрдүм деп айтат. Ушинтип айтып коет. Жана эмне болот? Ал адамдар ага сажда кылышат. Ошол замат ага сажда кылышат дагы, жана ал менен ыраазы болушат. Жана хадисте келет, ошо Ибн Аббас айтат: "Такана залика ахиру ша'ни Хиракл". Жана бул ошол Хираклдын акыркы иши ушундай болду дейт. Акыркы иши ушундай болду. Мына акыркы ислам менен байланышы ушул болду. Ошол менен эмне болду? Хиракл адамдар үчүн кимдерди ал сыйлаган болсо, ошолор себептүү бул эмне? Бул түбөлүк, бул акырет, бул дүйнө жана түбөлүк эмне болуп калды? Бакытсыз болуп калды. Ошол боюнча эмне? Ширктен кайтыш болду. Адамдар үчүн, адамдар ошолор муну таштап кетет экен деп, бул ошол падышачылыгынан, ошол мүлкүнөн, мал мүлкүнөн, ошол урмат сыйынан кур болуп калат экендигинен коркуп, эмне болду? Ошол себептүү бул дүйнөдө акырет бактысыз болуп калды. Ошо исламга кабыл албой койду. Эмне үчүн? Айлана чөйрөсү үчүн. Демек мына ушул себептүү айтып жатат, бул жакта айтат. Эмне? Көп адамдар качан алар ошо кимди сыйлаган болсо, ошолор тууралуу бир нерсе билинген соң, эмне болот? Акыйкатты ошо амалды жана акыйкатты таштап салышат. Демек бул Хираклдын окуясы эмне үчүн келди? Бул бизге чоң сабак катары болуш керек да. Бизге чоң сабак болуш керек. Биз ошо акыйкатты тапкан соң, чыныгы динни тапкан соң, ошол нерсени биз бекем карманышыбыз керек дагы. Жана эч нерсени ойлонбошубуз керек. Тиги айлана чөйрөнү ойлонбошубуз керек. Эмне деп ойлойт мен тууралуу адамдар эмне деп айтат? Мына динчил болуп кетти, андай болуп кетти, мындай болуп кетти, намаз окуп баштады, хижаб кийип алды, сакал коюп алды деген нерселерди ойлобошубуз керек. Биз Аллахтын ыраазычылыгын издешибиз керек. Ошондо гана эмне болот? Аллах Таала эмне дейт? Адамдардын жүрөктөрү мээримдүүнүн Аллах Тааланын эки манжасынын ортосунда дейт, туура? Жана Аллах Таала өзү кааласа, кандай кааласа буруп коет. Жана мына адамдардын ыраазы болуусу Аллах Тааланын каалоосу менен. Аллах Таала билет. Анан эгерде биз Аллах Тааланын ыраазычылыгын издей турган болсок, адамдарды Аллах Таала ыраазы кылып коет. Демек мына карасак, Хиракл эмне болду? Качан ага ошол адамдардын аны айткан сөзүн жаман көргөндүгүн билген соң, анын дүнүйөсү, ошо айлана чөйрөсү өзгөрүп калуусунан коркуп, айткан сөзүнөн кайтып, ошо капырчылыкта калып калды. Жана ушундай сыяктуу окуялар көп. Биз дагы ушундай сыяктуулардан, ушундай абалдардан калып калуубуздан Аллах Таала баардыгыбызды сактаган болсун. Эми бул ошо бүгүнкү тема тууралуу болду. Эми амал тууралуу Аллах Таала баардыгыбызга алган илимибизге жараша амал кылгандардан кылган болсун.
жана амалдарда бизге баардыгыбызга тауфик берип, бизди Аллах Таала колдогон болсун. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.